Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Менин суроом урматтуу Рысбек Жантаевич сизге да. Сиз жогоруда жакшы баяндамадыңыз. 2010 жыл менен азыркы жылга салыштырмалуу 6 эсе жогорулаганын жана ошондой эле 1,5 миллиарддан 8,5 миллиардка көтөрүлгөнүн. Бул негизи жакшы нерсе. Бирок өзүңүз билесиз, биздин сырткы карызыбыздын 50%-дан көбү ушул жолго кеткен, жолго алганбыз. 2,5 миллиарддан жогору биз сырткы карызыбызды транспорт министрлигине алганбыз. Жол куруу боюнча. Сизге суроо, түндүк түштүк альтернативный жол боюнча кайсыл жерине келди, канча акча которулган, канча километр бүткөн. Ошол боюнча тагыраак айтып койсоңуз. Айбек Жапарович, жалпы түндүк түштүк жол долбоору 5 фазадан турат. Анан бул жерден ар бир фаза өзүнчө бөлүнгөн, өзүнүн каржылоосу бар. Жалпы каржылоо 871 миллион долларды түзөт. Мага үстүртөн айтып берсеңиз, канчасы акча түшкөн, канчасы иш аткарылды, канчасы калды. План боюнча канча аткарыш керек километр? Экинчи фазасы бүттү. Былтыр 12 декабрда министрликтин буйругу менен кабыл алынды жана 2 эстакадалык мост жайгашкан жерлери. Быйылкы жылы Көк Арт ашуусундагы туннель казылып атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Башында ошо туннелди казуу боюнча көптөн кыйынчылыктар болуп, анча-мынча жумуштар калып, быйыл бир 200 метрден ашыгы калган. Быйылкы жылы бүтөт. Андан сырткары Эпкин Кууганды участогу боюнча дагы быйыл бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Анан суммалар боюнча ошол долбоордун жетекчилери так айтып берет эле да бул жерде. Келишим боюнча кайсыл убакытта бүтүш керек эле? Эми жана айтып өтпөдүм, 5 фазага бөлүнгөн, ар бир фазанын өзүнүн бүтүү мөөнөттөрү бар да. Кайсы жылы башталганын билесизби? 2000 Урматтуу Рысбек Жантаевич, сиз ошол жерде Минтрансда орун басарсыз да. Сиз ошол кайсы жылы башталды, кайсы жылы бүтүшкөнүн билбесеңиз туура эмес, уят болот биринчиден. Экинчиден, мен сизге айтып коеюн, ошону биз баштагандан кийин карызга алып баштаганбыз да, билесиз, Кытайдан акча алып баштаганбыз. Абдан чоң суммага баштаганбыз. Баштаганда дагы ушул күнгө чейин депутаттык комиссия түзүлдү да, 1-2 жолу түзүлдү, аягына чыккан жок. Анткени ал жерде көптөгөн артында биздин чиновниктер турат. Жана ошондой эле өзүңөр билесиңер, мына депутаттык комиссиянын эмне үчүн аягына чыкпай калганына себебин дагы. Мен сизге айтарым, ошондой чоң жолдорду биринчи бүтүрүшүбүз керек. Президенттин өзүнүн дагы сөзү бар, билесиңер. Бир областтан бир областка же болбосо бир райондон бир районго же бир шаардан экинчи шаарга чейинки болгон жолдорду биринчи карагыла деген. Бул деген өзүңүз билесиз, азыр Ысык көл, Нарын, Жалал Абад, Ош 3-4 областты биртип турган чоң жол да. Ушуну көзөмөлгө алсаңыздар, себеби эгерде ал иштеп кала турган болсо, биздин жүргүнчүлөргө эле жакшы болот.